Ошто жармазан айтып акча тапкан 31 өспүрүм кармалды. Кыргызстандын бажы органдары эми видео байконунун астында иш жүргүзүшөт. Ушул жана башка маалыматтар менен түз эфирде кабарлар. Студияда мен Дөөлөт Канатбеков. Саламатсыздарбы? Ош шаарында жармазан айтып тапкан акчасына түндө компьютер ойногон 31 өспүрүм бала кармалып, аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. 16 май күнү Рамазан айында шаардын көчөлөрүндө жармазан айтып жүргөн жашы жетелик өспүрүм балдардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясы жалпы маалымдык каражаттарынын өкүлдөрү менен биргеликте профилактикалык иш-чара өткөргөн. Анын натыйжасында Уна жолунун боюнда коомдук тамактануучу жайларда жармазан айткан өспүрүмдөр аныкталып, чогулткан акчаларына компьютердик клубтарда ар кандай оюндарды ойноп жаткан 31 өспүрүм кармалган. Алар өспүрүмдөрдүн укук бузууларын алдын алуу борборуна алып барылып, ата-энелери чакырылган жана түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Ата-энелер өспүрүм балдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрүн алып келгенден кийин гана аларга өткөрүп беришкен. Кадамжайдын Ак-Турпак айыл өкмөтүндө авиабомбалар табылып, жок кылынды. Өткөн жылы аталган аймактан 25 дана табылса, быйыл 87 гектар тазаланып, 5 данасы атайын жардыруу жолу менен жок кылынды. 43-жылдан 73-жылга чейинки аралыкка таандык болгон бомбалар калктуу конуштардан табылууда. Андыктан 200 гектардай аймак тазаланып, кооптулук жоюлду. Кененирээк кийинки сюжетте. Мынтип атайын шаймандар менен түнтүү жүргүзүп жаткан аскерлер Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн Миңчинар айылын авиабомбаларынан тазалоодо. Анткени аталган аймактардан жардыруучу заттардын калдыктары табылып, жашоочуларды тынчсыздантып келген. Натыйжада атайын аскерлер тазалоо иштерин мындан 2 ай мурда башташкан. Авиабомбалардан тазалоо иштери жүргүзүлүп жатат. Бул тазалоо иштери былтыр башталып, эгин эгилген талааларда эгин болгонуна байланыштуу тазаланбай калып кеткен жерлерди быйыл келип тазалап толук бүтүрдүк. Жалпысынан 87 гектар, 87,2 гектар тазаланып, ФАП-100 жана ФАП-50 үлгүсүндөгү 5 авиабомба табылды. 2 ай аралыгында Миңчинар айылынын 87 гектар жери тазаланып, 5 дана авиабомбалары табылган. Алар ФАП-50, ФАП-100 үлгүсүндөгү жардыруучу заттар болгон. Жашоочулар эгин айдап, үй салып жаткан учурларда жер астынан дал ушундай бомбалардын калдыктары чыгып келген. Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн Миңчинар айылынан табылган авиабомбалары бул 1943-73 жылдар аралыгында таандык экендиги айтылууда. Быйылкы жылдын эсебинен апрель айынан баштап буларды тазалоо иштери жүрүп, 5 авиабомбасы табылып, алар жардыруу аркылуу жок кылынууда. Эми эгин эгип алган элдер болуп атты. Биз бирок айыл өкмөтү менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошо эгин эгер асты алдын ала ошо эгин эккен жерлерде эртерээк барып, өзүнчө бөлүктөр жөнөтүп, ошо тазалоо иштерин жүргүзүп, чтобы эгин эккенине тоскоол бербеш үчүн биз ошол иш-чараларды жүргүздүк. Табылган жардыруучу заттар атайын калктуу конуштан 10 чакырым алыстыкка чыгарылып, жардыруу жолу менен жок кылынды. Дал ушундай эле авиабомбалар Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн аймагынан өткөн жылы да чыгып, жалпысынан 30 данасы жок кылынды. Тактап айтканда 200 гектардай аймак тазаланды. Ага атайын Оштогу жана Баткендеги аскер бөлүктөрүнөн аскерлер келишип, иш алып барышкан. Ошо 50-жылдарда бул ошол полигон болуп, бул жерде мына бүргөндөрөнү 73-жылдан баштап өздөштүрүлдү. Өздөштүрүлгөнгө чейин бул талаа болгон, ошондуктан ушу полигон болуп, ушул жерде самолеттор учуп, бомбалар таштап, көбү жарылган. Ошолордун ичинен жарылбай калгандары ушундай күжүрмөн авиациялык бомба экен да. Ошолор эми табылып жарылып атат. Жер айдап атканда, жер сүрүп атканда бомбалар чыгып калып, анан оны этептеп алып, биз Ошко кайрылып, Оштон саперлер келип жардырышып турганда. Ак-Турпак айыл өкмөтү Өзбекстан менен чектешип, Сайыз убагында бул аймакта авиаполигону болгон. Андагы жардырылуучу заттардын калдыктары жана жарылбай калган таза бомбалар бүгүнкүгө чейин сакталуу. Акыркы жылдары бул аймактарга калп көчү барып, эгин айдоодо калдыктар табылып, тазалоо иштерин жүргүзүү зарылчылыгы жаралган. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу.
КТ Mobile компаниясынын ишин иликтөө боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия бүгүн отурумга чогулат. Мындай маалыматты депутаттык топтун мүчөлөрү кабарлашты. Комиссиянын буга чейинки биринчи отурумунда Альфа Телеком компаниясынын директору Акылбек Жамангуловго ачык өкмөт долбоорунун мурдагы жетекчиси Иманкадыр Рысалиев тарабынан коркутуулар болуп жатканы айтылган болчу. Премьер-министрдин бажысы Рысалиев көп өтпөй кызматтан кеткен. Жогорку кеңештин 15 майда өткөн жыйынында бир катар депутаттар КТ Mobile компаниясынын ишин иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүүнү демилгелеген. Ошондон улам КСДП жана Өнүгүү Прогресс парламенттик фракцияларынын чечимдеринин негизинде депутаттык комиссия түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков кечээ 30 майда Индия Республикасынын Нью-Дели шаарында Индиянын премьер-министри Нарендра Модинин инаугурациясы менен катышты. 31 майда мамлекет башчысы эки ыйык мечиттин көзөмөлдөөчүсү Сауд Арабия королу Сальман бин Абделазиз Аль Саудтун чакыруусу менен Сауд Арабияга учат жана Мекке шаарында өтө турган Ислам кызматташтык уюмунун 14-чү саммитине катышат. Ислам кызматташтык саммитинин кезектеги сессиясы уюмдун түзүлгөндүгүнүн 50 жылдыгына арналып, келечек үчүн бирге чакырыгы астында өтөт. Кыргызстандын бажы органдары эми видео байконунун астында иш жүргүзүшөт. Бул тууралуу мамлекеттик сатып алуулар порталына жарыяланды. Камера жана видео байкоочу аппараттар Бишкек шаары, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Токмук, Балыкчы, Төмөнкү, Аларчы жана Ленин бажы көзөмөл жайларына орнотулат. Ошондой эле Манас эл аралык аэропортуна дагы коюлат. Бажы органдары үчүн алынуучу камераларга 8 миллион сом керектелет. Кыргызстанда курагы 18 жаштан жогорку калктын 25%дан ашыгы тамекиге көз каранды. Саламаттыкты сактоо министрлигинин 31 май дүйнөлүк тамекиге каршы күрөшүү күнүнө байланыштуу тараткан маалыматына караганда, чылым тарткандардын 48%-ын эркектер, 2,7%-ын аялдар түзөт. Тамеки колдонуудан өпкө рагы, жүрөк кан тамыр ооруларына чалдыккандар каза болгондар дагы көп. Жыл сайын белгиленип келген тамекиге каршы күрөшүү күнү быйыл Кыргызстанда чылым жана өпкөнүн саламаттыгы деген урандын алдында өтүп жатат. Анын алкагында тамекинин ден соолукка тийгизген терс таасирин тууралуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатканы кабарланды. Мына ушундай жаңылыктар кабарлардын түшкү чыгарылышын жыйынтыктайт. Дагы башка маалыматтар ынтымактын өздүк сайтына дагы жайгаштырылат. Сайтыбыздын дареги ынтымак чекиткейжи. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыздар.